Атын атағысы келбеген 75 жашқа таяп қалған бул ақсақал Оштогу Боорукердик үйүндө баш калкалайт. Ал бул жерге өз каалоосу менен мындан 5 ай мурда келген. Бир уулу жана кыздары бар. Бар тапканын баарын балдарына атаган. Бирок алар атасынан баш тартып кабар албай кеткен. Балдарынын мындай аракетине нааразы болгон ата-энесин бакпай таштап койгондорго чара көрүү зарылдыгын айтып кейди. Мен өзүмдүн каалым менен келгеним менен Менин өз каалоом менен келгеним менен баары бир уулум себепчи болду да. Ажырашкан учурумда да аларды карап, алимент төлөп келгенмин. Эми ушул жерге келип күн кечирип жатам. Бирок балам бир да жолу атаман кабар алып коеюн деп келген жок. Акыбалымды сурабаган баланы эмне дешим керек? Болгон үмүт артып күтөсүн, сурап калабы деп. Бите нон көтөрүп келсе боладымы? Өлкөдө атасы каза болсо, энесин карыялар үйүнө таштап, балдары мурасты бөлүшүп алган учурлар арбаган. Эми ата-энесин бакпай, карыялар үйүнө таштап кеткен учурда мурасты ала албай тургандай талап киргизилет. Бул багытта мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бүгүнкү күнү Кыргызстаныбызда биздин ушул жарандардын арасында ушул мураскорлук боюнча өтө чоң сырлар чыгып атат да. Ушул бир туугандардын арасында анан өтүп, ошол мисалы балдардын арасында чыгып атса, балдарынан өтүп, ошо каза болгон жарандын же бир атанын бир туугандардын арасында ушундай чоң жагдай чыгып атат. Көп эле карап көрсөңүздөр, ушул бирөөсү Россияда же бирөөсү Кыргызстанда, немеде Бишкекте, бирөөсү да бир башка шаарда жашайт. Бирок атасы каза болгондон кийин, ата-энеси каза болгондон кийин дароо эле ошол заматта бири-бири менен ызылдашып эле мындай урушуп, талашып калат да. Бул бутен бир жагдай болчу. Андан өтүп Сунушталып жаткан мыйзамда мурасты ата-энесин 5 жылдан кем эмес карагандар, анын жубайы же балдары алышы керектиги жазылган. Бул ыкма менен мурас адилеттүү бөлүштүрүлөт. Анткени менен коомчулукта ата-энесинен баш тартып, бирок мурас үчүн соттошуп жүргөн жагдайлар көп. Бул мыйзам ага чейин кагаз жүзүндө гана калып келген. Бүгүнкү күндө аябай актуалдуу маселе. Бул боюнча да көп мындай иштер бүгүнкү күндө сотто каралып аткан бул маселе дагы аябай. Бул боюнча сөзсүз түрдө жана жогоруда мен айткандай, мыйзамда бар, ошол мыйзамдын иштөө механизмин гана жөнгө салып коюшубуз керек. Ошондо гана бул ишке ашат. Мисалы, мен ал боюнча моралдык жагы мен толук менен макулмун. Себеби бүгүнкү күндө ата-энесин карылар үйүнө таштап коюп атат, ата-энесин карбай коюп атат. Ал жактан болсо мурастуу укугунан ажыратып татып эмес мураска деп эле соттун таап коюш керек. Болду, башка эч нерсе жок. Эми ушул механизм кандай кылып иштешибиз керек? Мурастуу ишине, мурастуу укугуну айыл өкмөт же ошол жерде айыл өкмөт же ошол жердеги органга да берип койсо болот. Татып эмес мураска деп табуу боюнча дагычы. Карыялар үйүндө карлыгын өткөрүп жаткандардын саны жыл санап көбөйүп барат. Мында баш калкалаган карлар балдарынан үмүт үзбөй күтүү менен күн өткөрүшөт. Кээ бир кишинин балам бар деп эме айтып калышат, анан баласын күткөндөрү бар. Кичине турмуш шартынан кырдаалда болуп, анан кийин азыркы миграция боюнча бир эже отурат, ошонун баласын дайыма күтүп келет. Канчалык буларга мээрим берип, тамагын ашын берип, канчалык биз карап жатсак деле баары бир өзүлөрүнүн балдары менен болгон жакшы деп ойлойм. Анан ушу балдарын күтөт, эгер балдары барлар, анан көбүнчө булардын алыс туугандары анча-мынча келип, ошол кабар алып турушат. Учурда Ош шаарындагы Боорукердик үйүндөгү 28 ата-энеден балдары баш тартышкан. Эгерде аталган мыйзам колдоо тапса, эне атасын таштаган балдарга чара көрүлмөк. Ал эми коңшу Тажикстанда ата-энесин бакпай койгондор сот жообуна тартылат. Алар бул кадамга барса, 3 жылга чейин абакка кесилет. Алмагүл Эрке, Байгызы Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.